эл өзүнүн арабасын өзү тартып алат. Аларга болгону шарт эле түзүп бериш керек. Шарт эмне? Айылдагы жанакы айылдардагы таза сууну бир, экинчиси жана жайыт маселесин, үчүнчүсүнө жанакы өзүнөн чыгарып аткан өндүрүштүк жана продукциялардын баары тең, өндүрүштүн баары тең экспортко, чет мамлекетке жанакындай чыгарып берип турганга, же ошол ЭАЭстин ичине мындай толук кандуу биздин жанакы чыгып аткан өндүрүштү бизден көп, мисалы үчүн картошка чыгат деги эле койчу, болгон жер жемиштин баары тең азыр Кыргызстанда баардык нерсе өсөт. Ошону эле чет мамлекетке экспортко өткөрүп бергенге эле ошол 18 талапкердин ичинен ушул Садыр Жапаровду колдодум. Эмнеге? Анткени бул кишинин таржымалындагы карап көрсөң, бул чын эле ачуу чындыкты аябай чыркырап айтып келген киши болчу. Ошол убакта дагы ошол парламенттин арасынан дагы бул кишиге мындай колдоо да болгон эмес. Анан чыныгы Кыргыздын эртеңки келечегин түзө турган ушул Садыр Жапаровго эле ишенич бар. Эмнеге? Анткени мурда жанакы парламентаризм бизде жанакы 30 жылдан бери парламент же президенттик башкаруу эмес, же парламенттик башкаруу эмес, же ошондой болгон күндө дагы бирөө дагы мойнуна жоопкерчилик ала турган эч ким болгон эмес да. Анан ошондон бери ушул туңгуякка келип жатпайбы элдин баарычы. Анан экинчи четинен бул киши болсо баягы ачуу чындыкты жөн эле көзүнө сайып көрсөтүп, момундай болуп атат, кумтөр момунтип кетип атат деп бүт баарын айтып берип атат, бүт баарын чукуп көрсөтүп берип атат. Ошондо дагы эти бара албаган, ошолордун арасында дагы и макулдап коюп деле ошол эле парламент ошол убакта деле бир элге керектүү, элге бир мындай пайдасы тие тургандай чечим чыгара алган жок да. Ошон үчүн мен ушул Садыр Жапаровду эле колдойм.